негізі қырғызды Құдай жаштың тілегін береді дейді. Мен кішкенекей бала кезімде эле бір нәрсені тілечімін да. 3 кесіпті жақсы көрчүмүн мен. Биринчиси мұғалім. Математикадан. Ошону жақсы көрчүмүн да. Экинчиси ал убакта машина жок болчу да. Анда санда гана колхоздун машиналары бар болчу да. Анан ошону айдап, оңдоп жүрсө ушунчалык кызыкчумун да. Кантип айдап жүрөт, кантип оңдоп жүрөт. Анан үчүнчүсү эчкимге айтпаган мындай ичинде каткан нерсе болот го адамдын. Артисттик болчу. Эмне үчүн мен муну чыгарбай дебей катканым менден артист чыкпайт деп эсептегем. Менин оюмча ошол убактагы көз карашымда артист деген башка болуш керек. Ал мүнөзү башка болуш керек. А мен мүнөзүм түнт. Мен эч ким менен сүйлөшчү эмесмин. 50 жыл иштегенден кийин мындай сүйлөп атам го дагы. Элдин баары класста мұғалім жоқ болып қалса, бийлешип, старттар кыйкырышат го. Мен отуруп алып, китеп окуй берчүмүн да. Мындай эмеге жакын эмес болчумун. Бала кезимден театрга жакын экенмин. Себеби айылга келген спектакльдердин баарын көрчүмүн. Ал эчтеке эмес. Менин айылым бул Панфилов районунда Букара деген айылдамын да. 90 километрде бул жерден. Келгенде сөз сал мезгилде өзү эле мода эмес беле, Кыргыз драма театрына барыш. Мен сөз ошол жерден чыкчу эмесмин. Спектакльдерди көрүп. Бирок болом деген ой жок болчу. Болсом деген ой бар болчу. Болом деген нерсе жок болчу. Анан баарын көрүп, анан телевизордо спектакльде берилип турчу. Ошолорду көрчүмүн. Анан радиодо театр микрофондо деген берүү бар эле. 6-чы күндөрү берилчү дайыма. Ошондо бир да күндү калтырбай укчумун ошол эмелерди. Ошонун өзү жакындай берсе керек. Өзүң билбеген бул неосознанно бирдемеге жакындайсың го. Вот ошондой нерсе болсо керек да. Театрга мен 8 июльда бүттүк, экзамен бердик, анан дароо эле спектакльди, биз дипломный спектакль көргөздүк, Гогольдун үйлөнүүсү. Анда Качкаревди ойногом да. Анан эле кабыл алды, бир күндөн кийин приказ чыкты. Анан репетиция деди. Келсем, Марбажиевдин ар бир үйдөн майрам деген спектакль коюлуп аткан ошондо. Кирип келдик. Келгенде баягы артисттердин баары ким келди жумушка тигип деп текшерет, тигип отуруп, анан мен тартынып алардын жанында. Жумадылов, Кыдырназаров, Турсунбаева, эң жашы Ашыр Чокубаев. Анан тартынып мындай турсам эле, жана жаңы бала гана деди Марбажиев. Тетиги сен жаңы баласың, бергелчи деди. Ал шар эмес беле. Анан деп чыктым. Бобек деди, Бобек Ибраевди. Боке, мау жарайт, азыр ушуну эме кыл чыгар деди. Түшүнбөйм, эмнени, кандай өздөрүнчө ушундай кыска сүйлөп койду, түшүнбөйм. Анан бир маалда эле Курманалиева Мария, актриса, бизде иштечү анда.
Ошонун көрсө тияктай үйдүн ичинде окуя жүрүп атканда аерде тиги ким Кыдыр Назаровдун монологу бар экен, Жумадыловдун монологу, Ашир ошолор ойноп атканда жанагы жасалма елка, баары жасалма деп. Эми Марбажиев дүйнөгө кетпеди ошондой нерсе менен. Ушундай нерсеге көп көңүл бөлчү эмесмин. Анан ушунун баары жасалма, баардык адамдар да жасалма, тегиудана жанагы елканы алып туруп терезеден ыргытат экен. Анан 2 жаш ойноп жүрүп, ошону алып кайра терезеде бери ыргытыш керек экен. Ошол терезеде өбүшүш керек экен. Анан кийин мына момундай деп түшүндүрдү. Мына могуну ыргытат, силер куушуп келесиңер. Анан ошону алып туруп кайра ыргытасыңар деп. Дедим дагы ыргытканда чуркап барып эле елканы алып, анан өбүшүң керек деп Марбайга кыйкырып атат. Чуркап келип, кантип өбөм? Биринчи чыгып атам сахнага. Анан тартынып эле токтоп туруп калсам, ай бала андай эмес, мына момундай болот, кел Мария деп кучактап көргөзүп атпай, мына сахнада момундай өбүшөт деп. Көрүүчүдөн тартынуу, коркуу деген нерсе менде болгон жок. Андай нерсеге эме кылган жок. Мен баягы айтып биринчи шагым жанагынтип тартынуу болду, коркуу болду. Анан албетте баягы толкундануу болот чыгарда. Ал эмес азыркы күндө деле. Чыгарда айрыкча жаңы ролго, жаңы премьерага, сдачага ошолорго чыгарда толкундануу болот. Мен ойлойм бул туура нерсе, бул жакшы нерсе. Адамда толкундануу болуш керек. Коркуу эмес, зажим эмес, толкундануу болуш керек да. Мен бала кезде көргөн бир спектакль бар эле. Алир Кечирбеевди Абдымомуновдун. Анан кийин анда Нурдинди Арсен Умаралиев ойнойт. Масадыкты Алмаз Усупбеков, Берки Ниязды Кытаев. Анан мен бала кезде келип көрүп, эми балалык кыялда ушундай жагып калган мага. Ошол Нурдиндин тазалыгы, ушунун мамилеси, ошондой нерсе. Анан мен балалуу болсом, Нурдин деп атын коем деп койгом. Кийин ошо болду. Атын балалуу болдум. Нурдин деп атын койдум. Анан кызыгы балам төрөлгөндөн кийин Нурдин деп атын койгондон кийин 1 жылдан кийин ошол спектакль биздин поколение менен коюлуп, ойноп калып атпайбы. Ошондой болду. Биринчисинде Арсен Байке ойноду. Биринчи жолу коюлганда, экинчи жолу коюлганда чоро экөөбүз Нурдинди ойнодук.
Бизде актерлор режиссер жака кийинки мезгилде көбүрөөк болуп кетти. Эмне себептен? Ошонун бири менмин. Мен 10дон ашык спектакль койдум азыр. Эмне себептен мен ага бардым? Мен барайын деген таптакыр оюмда жок болчу. Баягы бизде кыйынчылык болуп калды го. Каражат тартыш. Коюуга мүмкүн. Режиссер коюш үчүн акча төлөш керекпи режиссерго? Төлөш керек. Которуш үчүн акча төлөш керекпи? Төлөш керек. Мен келинчегим бир пьесаны алып, ошону ойногусу келип жүрөт. Ал поляк драматургу Ян Теттердин Дуал деген пьесасы болчу. Ал ошол кызды ойнойн деп кыялданып, даярданып, ошентип жүрөт да, анан режиссер керек, котормочу керек, эмне кылабыз? Акча жок, театр бере албайт. Театрдын андан башка акчасы жок болуп атат. Айлыкка эптеп жетип. Анан бир күн айтып калды. Мен ал убакта мындай кичине концерттерди кое коюп, анан режиссерге ассистент болуп мен көп иштеп калдым. Ассистент болуп иштеп жүрдүм. Анан кээ бирлерде которо коюп, ошентип жүргөм. Анан бир күн айтып калды. Которуп көрбөйсүңбү деп пьесаны. Анча-мынчасын бөлүгүн которуп, анан окуттум. Болобу? Десем, мен дурус эле экен. Анан аерде 3 эле каарман бар. Энеси, кызы бир немец, 3-өө, анан балдары, атасы эмелер алар элес болуп көргөзүлөт да. Анан кандай кылабыз? Акча жок, койго мүмкүн эмес. Анан келинчегим эле Айсалкын Осмонова айтып калды, өзүң коюп көрбөйсүңбү? Коюп жүрөсүң го мындай эмелерди. Эгер мен койсом дедим, ал кыздын ойнойм деп жүргөн да. Кыздын ойнобойсуң. Сен апасын ойнойсуң. Десем эле жалкасынан кетти. Ошентип бир 9 жыл даярданып, ал мечтейт этип жүрөт кызын, анан жок деп анан апасын анан койдум. Ошондо анан коюшка туура келди. Анан спектакль койдум. Кудайга шүгүр. 3-өө тең. Мен негизи актерский коем. Мен биринчиден кечигим ошол, экинчиден сабак берем. Актер чеберчилигине. Бияка жакыныраакмын да, режиссурдун өзүнө караганда мен бияка жакыныраакмын. Ошон үчүн мен актерлор аркылуу чыгам да, мурунку нерсеге туура келет, айтылып жүргөн баягы режиссер умирает в актерах деген нерсеге. Менин спектакльдерим ошого жакында. Мен спектаклимден ойногон артисттер сөзсүз сыйлык алышат. Мен однозначно айтам, бар. Эмне үчүн? Ан үчүн кайра эле бар такалган нерсе режиссер керек. Режиссер азыр алып кетет. Режиссер театрды да алып кетет. Ошол эле актерду дагы тарбиялап туруп чыгарып коет. Болбосо жакында эле мына Көл театрындагы мен кармаган, күн кармаган бала деген спектакльдеги Талипжан Боронбаев. Шуңду качып коюптур режиссер. Спектакльди көрүп, ал колуна көп нерсе келе турган нерсе көрүнүп эле турат. Мына бул режиссер, жакшы режиссер болсо, анан алып кетсе, тарбиялап алып кетсе, чыгат. Ошон үчүн азыр көбүнчө бар такала турган нерсе эле пьеса бар табылат режиссурада. Режиссурада. Эми Кыргызстанда буйруса 2 балада үмүтүм бар менин. Вот Шамил Дыйканбаев, анан Улан Мырза Карпбаев. Булар алып кетет деген чоң үмүттөбүз. Себеби койгон спектакльдердин баары тең. Биз мурунку жакшы нерселерди көрүп калбадыкпы?
Биз ошакты көргүбүз келет азыр. Ошондой жакшы нерсени көргүбүз келет. Вот ошолордон азыр көрүп калат. Деңгээл жогору, планканы жогору көтөрө тургандар да режиссура жагынан да. Анан берки артисттер коюп жүргөн, режиссер болуп жүргөндөрдү күнөөлөгө болбойт. Ал да керек. Айтматовдун мындай жазганы бар да. Мен мурда ойлочумун дейт. Жеңил чыгармалардын кереги барбы деп. Анан азыр ойлойм дейт. Кийин жогору деңгээлге жеткенде азыр ойлоп көрсөм, эгер окурманды кээ бир жеңил чыгармалар менен акырын даярдап туруп анан татаал жакап келбесе, окурман даяр болбой калат экен дейт. Театрда деле ошондой. Жана коюп аткан нерселер коюш керек. Жеңилирээк нерсе болушу керек. Анткени биздин мынау мезгилде, сайыз урагандан кийинки мезгилде биз көрүүчүнү жоготуп алдык. Мурда даяр болчу, бар болчу көрүүчүлөр. Театралдык көрүүчүлөр. Алар жок. Ошол муундагылар эле бар. Орто муун 25 жыл өтүп кетти да. Биз даярдай албай калдык да. А даярдаш үчүн жанагындай спектакльдер керек. Анан алдыга сүрөй турган бир экөө керек. Бир экөө мен ойлойм, ошол жигиттер азыр сүрөсө, бир 10 жылдан кийин дагы келип, жаңылар Наркөздөн кетет деген үмүт бар да. Мен оптимистмин. Айткандарыңыз туура. Өмүр ушунчалык сонун. Бирок өмүрдүн шириндиги, анын кызыктыгы эмнеде экенин билсек, балким биз жашоонун баркын ошондо түшүнбөкпүз. Мисалы, гүл жерди көркүнө чыгарыш үчүн өмүр сүрсө, жылдыз асманды көркүнө чыгарыш үчүн өмүр сүрөт. Адамчы? Адамды көркүнө чыгарыш үчүн өмүр сүрүш керек. Токтой турсаңыз, 1 мүнөткө. Алыкул Осмоновдун өзүнүн өмүрүндөй тунук ырынан кичине үзүндү угуп кетсеңиз, мен ыраазы болом. Мөрөктүн суусу жөн суулардай шылдырап, агып жатса, мал кечпес жашыл аралда. Көк арчадай өңдөн аспас болсун деп, өзүм ичпей, ичирер элем адамга. Мөрөктүн суусун ичирейин дегеним, адам байкуш. Аз жашайт тура, бечара. Муна көрдүңүзбү? Өлүм алдында жаткан акын, өлбөстүн дарысы болгон мөрөктүн суусу табылса, өзүнө бир тамчы калтырбастан адамдарга бергиси келген. Муну ушундай айкөлдүк үчүн, бийиктик үчүн, асылдык үчүн өмүр сүрсө болот. Сүрүш да керек.